Туғандар, ассаламу алейкум, қандайсыздар, амансыздарбы? Сіздер қайрадан биздин каналды көріп жатасыздар. Біз Оштобуз. Ошноокат жолунун бойында жайгашкан Ак Терек айылына келдик. Көріп турасыздарбы? Айлананы. Жалгыз үй. Буйруса, мына ушул жерде бир канча жылдан бери коломтодо түтүн булантып келе жаткан Сарымсак агабыздын үйүнө келдик. Тагыраагы бизнеске келдик. Тетиги сиздер көрүп турган Индук бизнес тууралуу азыр кенен кесир маалымат алабыз, сүйлөшөбүз, баарлашабыз, кыскасы биз менен чогуу болуп туруңуздар, жүрүңүздөр. Буйруса сезон башталды. 1-2 айдан кийин индук издемей, индук таппай калмай сезон башталат. Мына ушундай. Ассаламу алейкум. Кандайсыз? Сарымсак ага. Амансызбы? Иштериңиз, бала бакыраңыз, ден соолугуңуз. Бизнес кандай болуп атат ага? Бизнес ишкан менен 6 жылдан бери Сизди көп көрөбүз. Ошноокат жолуна өтүп калганда ушул жерде кайтарып жүргөнүңүздү. Ошол нерсени эске алып, акырын үйүңүзгө бурулуп кирдик. Келиңиз анда элге, кыргызстандыктарга, жалпы биздин күйөрмандарга индук тууралуу маалымат бере кетиңизчи. Канча караш керек, кандай жолдору бар, ыкмаларын дегеле. Бул назик неме болот экен да. Муну 2 ай жакшы карап, жакшы неме кылып, суусунан касалынан жакшы карап, мындан немеси көп экен. Түйшүгү көп. Түйшүгү көп экен. Мээнети көп деңиз. Мээнети көп. Артынан тынбай бир адам деңиз. Ар бир адамдай карап, касалынан ничене кылып турам. Буларды Сарымсак ага өзүңүз аштырып чыгасызбы? Индукка бастырып. Канча жуп бар азыр бул жерде? Азыр 125 бар. 125 дей. Эркек ургачы болуп бөлүнсө керек булар дагы. Бөлүнөт, азыр эми ажырап атат, эркек ургачы бөлүнөт. Эмнесинен билинет эми ал? Азыр эми ажырап атышат. Эркеги кандай бир башкачараак болобу, тумшугу болобу, башы болобу, каерден мындай? Короздору мындай неме болот мына. Короздору мындай эми билинип, короз мастеги билинип мындай болуп калды. Корозу көбүрөөк азыр быйыл. Эми ажырап неме болот. Кайсы айда ачып чыккан чөжөлөр эми булар? Булар майдын 15-леринде ачып чыккан чөжөлөр. Ошондой 4 айлыктар болуп калды. Канча айда мындай жетилип калат? Накта, казанга түшө турган, табакка түшө турган болуп. Май, июнь, август, сентябрь, октябрь, декабрь. 7 айда казанга түшө турган болот. Түшөт казанга. Жакшы. Буларды багып эми акырын сатууга чыгарасыз. Уже сатып атасыз бир четинен. Даналап сата бересизби же баарын бир сатып атасызбы? Даналап сатып атам, опуктан берип атам. Туугандар, мына ушундай. Сарымсак абабыздын үйүндө 120дай индук, эркек ургачысы аралашып бар экен. Аба айтсаңыз, 1-2 ай эми буну үйдө ичине таптап багыш керекпи, жемдеш керекпи? Буларды эми жемдеп атам. Негизи жаңы жылга алышат да муну биздин эл. Октябрь түшсө, ноябрь, декабрь 2 ай жемдейм. Жемдеп туран сатам. Акырын жемге киргизип атасыз уже. Шулай түшсө жемдейм, жемге киргизем. Жемдеп туран сатам. 2 ай жемдеп туруп сатам. Канча жылдан бери алектенесиз бул иш менен? Бул иш менен 5 жылдан бери. 5 жылдан бери ушул жерде кайтарып, сатып. Кайда Киреше жакшы элеби? Доход жакшы эле болуп атабы? Кирешеси болбосо мен кобайт элем. Канчадан сатасыз эми? Азыр жемге киргизсеңиз, жаңы жылга буйруса 2000ден берем. 2000ден. Көп 2000ден бергенмин да. Таппай деле калышат 2000ден көбүнчөсүчү. 2000ден бергенмин. Эми быйыл мындай билбейм мен. Жем десеңиз, баксаңыз, декабрга канча килограмм эт берип калат эми бул? Булар мындай неме болсо 5 килодан берсе керек. 5 килограмм. 5 килодан. Эти бая 5 килодан берет. эти ысык болот дейт го булардын, аябай. Майлуу бая көңүлгө тийбей турган. Бул жайытта түлкү алып кетет, башка кылат деңиз, ооруп калат, индук бая назикчан да. Назик болот экен. Уколдогондор кандай болот? Уколду өзүмдөн Бересиз. Ар айда, ар 2 айда жана башка. 2 айда өзүм берип өзүмдөн алып 3 айда. Ар 3 айда. Мына тетик чоңдору энелери окшойт бая, басып чыгарган. Энелери. 12 энеси бар. Корозу жалооттан алып келген өзү. Наркысы деңиз? Мына бул. Мына чоң короз болот экен. Ой, бул дагы индук негизи
Бөлінсе керек породалары. Paroda bu Жаллабатский paroda, Жаллабаттан алып келген. Баягы эт багытында, урук багытында, дагы бир нерсе багытында бол, баягы кой жандыктар бөлүнгөндөй. Сондай кылып бөлүнөт экен мурдагычы. Менен баягы немесинде багып жүрө бердим. Биз пародасы. Өзү кыргыз индуктарды. Пародасына булар салмакты жакшы берет экен. Салмагына кызыгып, мына пароданын алып келдим. Алып келдиңиз. Канча болуп калды аны алып келгениңизге? Былтыр келдим. Аха. Былтыр келди ушулар ушундай багай пародасын булар этти жакшы берет экен. Ошон үчүн ушуларды Жылында бир мезгилде ачып чыгарып, мына ушинтип багасызбы же токтотпойсузбу? бириле булар эки неме кылат экен. Мен бириле бастырам. Бир эле. Бириле жол. Жазында бастырып, декабрга сатка чыгарасыз. Декабрда сатка чыгарам. Туугандар, мына бул короз болот экен. Жалалабаттан келиптир, эт багытында дейт. Чоң экен аябай. Энелерден бир 12 штук бар экен. Жыл сайын мындай кылып аштырып сатка чыгарат экен. Буйруса жемге киргизиптир. Жаңы жылга келсеңиздер көрөсүздөр да. Мындай болуп турат да. Чек жейипчи, жылтырапчы. 2 айдан кийин куласа жем. Канча айда толот? Бул мына суук түшкөн сайын өзү неме болуп калат. Бая эт алып баштайбы? Эт ала баштайт. Мен жем деп атамын. Жем деп ошо немеге саламын, жемди ушерден жешет. Примерно ушул 120 та индугуңуз канча килограмм жем жейт күнүнө? Бизнес эми бул дагы. Күнүнө азыр мен бир 30 килодан жейт азыр. Азыр ушу 30 килодан неме утам да. 30 килограммдан. 30 килодан Бересиз. 15 килограмм эрти менен 15 килограмм кечинде. Бүгүн баштадым, ошо 30 килограммдан бере баштадым да. Мен багга киргиздим да буларды эми. Багга баштадым. 30 килограммдан бере баштадым. Ойбо. Будай бересизби? Жазмака берет. Азмака, кайдимки эле, жүгөрү. Аралаштырып деле бере бересиз. Аралаштырып деле бере берем. Бунун баягы өзүнүн жемдери болбойбу? Самсакова. Жемдер мен берип биттим алар. Алар берип биттиңиз. Уже аны жей турган возрасттан өттү булар. Нерден өтүп да. Жей турган жемдер. Буну 2-3 деген жемдерден өттү булар. мындай жайытта аябай жакшы болсо керек. Жайытка оларды бердим. Оларды мен бир ай бердим. Bir ay verdim de. Onda böyle raskat bol verdik. 2-3 çayım aparıp durup bir yemi cahit'e kaytarıp bugünden başlayıp buna jemge kirgizdim da bular. Jemge. 2 ay jem desem boldu. Buyursa ноябрдын аягына даяр деңиз. Даяр. Машалла. Көрөт достор. 2000ден жылына сатка чыгарган бизнес. 120ны сатасыз 2000ден. 125 de var. 125 de. Эсептей бересиздер туугандар. Мына сиздерге бизнес. Кадимки эле үйдө алдында мындай жайытта жемди мына талага кайтарып алсаң расхаты көбөйүп кетет. Көбөйүп кетет деңиз. Расхаты көбөйүп кеткен жем азыр кымбат. Азыр 30 сомдон жем. Эми азыр багып туруп неме кылбасам этти кармабай калат да. Этти багып жемдеп жеми мына 2 ай жем десем мында кыласам. Таптаяр. Сатам, таяр. Машалла. Жылына ошондо жакшы эле кирешеңиз бар экен. Бар. Жакшы. Мен муну кирешеси болбосо бакпайт элем. Бакпайт элеңиз. Буйруса көбөйтүп, замандаштырып мындай ниеттер барбы? Чоңойтконго бар да каласа. Буну кышында камаш керек, жылуу жумшак жерге деңиз. Ошондой шарттардан болуш керек. Көп жылуу жерде булар калбайт. Калбайт. Суураак жерде булар болбойт экен. Булар суураак жерде калбайт. Суук жерде болсо демек эттин алышы жакшы болот деңиз. Жемди көбүрөөк жеп. Жакшы болот экен. Кете береби? Ушундай болуп. Кете берет. Тоону карап. Тоону карап, тоодо багып, чебирткеге, ушу немелерге багып келдим. Жакшы. Самсага ишиңизге ийгилик. Соодаңыз, бизнесиңиз жүрүшө берсин. Элге кызмат кыла бериңиздер. Дарсоконго мына ушундай таттуу даамдарды татканга себепчи боло бериңиздер. Номериңизди берсеңиз, мен экранга камтып өтөм. Клиенттер чалып, алдын ала броң кылып койсо да болсо керек сиздигечи. Биз 1-2 айдан кийин алабыз, даяр кылып берсең деп. Же өзүбүз алып кетип үйдө багабыз, кородо жемдеп десе аны деле сата бересиз. Олорго эмне берип атам ошондо. Азыркы учурда канчадан бересиз ушуларды? Тетиги майда ачып чыккан индуктарды 1600дөн бердим азырчы. сатпас. 1600дөн. 1600дөн бердим азыр. Эгер бир 5ти 10 алам десе, бересиз кичине түшүп. Ооба, түшүрүп берем. Ал эми жем деген болсоңуз, декабрда уже
Onda уже түшпөй каласыз 2000ден. Болбой калат. Жакшы. 1600'dan berdim da. Э, Özüm jemine, nimesine, özüm. Жакшы. Мен коштошомон да сиз менен. Амандыкта жолугушканча, ишиңизге ийгилик. Туугандар, келе бересиздер. Ош Нокат жолунун боюна Ак Терек айылына келсеңиздер, мына ал жайылып жаткан индуктарды азыркы учурда 1600дөн алат экенсиздер. Дагы үйгө барып, 1 ай, 2 ай өзүңүздөр жемдеп багасыздар. Буйруса декабрга сиздердин дарс оконуңуздарга даяр болот. Жок, биз декабрда алабыз десеңиздер, алдын ала броң кылып койсоңуздардан болот. Ал убакта келсеңиздер таппай калышыңыздар толук ыктымал. Себеби ал убакта аябай сезон башталып калган болот. Былтыркы учурларда биз өзүбүз байкап көрүп да жүрдүк, таппай да калдык. Буйруса экранга номерди калтырам, чала бересиздер, сүйлөшө бересиздер, келише бересиздер. Көрө бересиздер. Мына мындай жайытта натуральный нерселерди жеген индуктар сатылат. Мен коштошом. Амандыкта жолугушканча.